Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Санкциялар Россияга караганда Европага көп зыян келиши мүмкүн. Санкциялар Россияга караганда Европага көбүрөөк зыян алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу Грекиянын премьер-министри Криакос Митсотакис билдиргенин РИА Новости Real News газетасына шилтеме берип жазып чыкты. Анын айтымында өкмөттүн башкы жана биринчи тапшырмасы элди электр энергиясы менен толук камсыз кылуу. Биримди катары Россияга карата киргизген экономикалык санкцияларыбыз маанилүү жана жыйынтыгын көрсөтө баштады. Бирок биз колдонуп жаткан чаралар Россияга караганда Европага көбүрөөк зыянын тийгизбеш үчүн өтө этият болушубуз керек. Анткени Европа экономикасы толугу менен жана тез арада Россиянын жаратылыш газынын баш тарта албайт деген ал. Грекиянын премьер-министринин айтымында Европа Россиянын газынан тез арада кутулуу керек экендигин белгилейт. Бирок бул бир күндө эле ишке ашып кетчү нерсе эмес. Электр энергиясы жетиштүү болуш үчүн биз кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү план даярдадык деген Митсотакис. Премьер-министр үй чарбасы жана ишканалар үчүн электр энергиясынын кымбатташы көйгөй жаратып жатканына кошулат. Ошол себептен энергетика каатчылыгы менен күрөшүүлөрүн белгилеген. Ал субсидиялоо схемасы аркылуу электр энергиясын колдонгондугу улантаарын айтып, майда бул боюнча жаңы пакет жарыялай тургандыгын кошумчалаган. Булак Назар Ньюс. 8 май күнү Ош шаарында Борбордук стадиондо саат 16:00 Ансар Груп коммерциалдык эмес керектөө кооперативинин 1 жылдык отчеттук концерти болот. Бул мааракенин урматына келишим ээлеринин арасында мыкты баалуу белектер ойнотулат. Башкы байге катары 1 бөлмөлүү батир, Deo Max үлгүсүндөгү 20 автоунаа, iPhone 13, Умрага, Дубайга, Ысык-Көлгө, Өзбекстанга жолдомо жана ошондой эле үй тиричилик буюмдары дагы ойнотулат. Эгерде сиз ушул белектердин ээси болуп калгыңыз келсе, анда Ансар Груп менен келишим түзөбүз. Баарыңыздарды 8 май күнү Ош шаарында стадиондо күтөбүз. Кабулдагы жардыруу 7 кишинин өмүрүн алды. Кабулдагы суфилердин кечилканасында 29 апрелде болгон жардыруудан кеминде 7 киши набыт болду. Бул тууралуу Талиб өкмөтүнүн өкүлү билдирди. 15тен ашык киши жараат алды. Набыт кеткендердин жана жараат алгандардын саны дагы деле өсүшү мүмкүн. Саламаттыкты сактоо баскармалыгынын өкүлү Азаттыктын ооган кызматына өлкөлөрдүн саны 10го жеткенин айткан. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч бир топ мойнуна албайт. Өткөн жумада Кундуз провинциясындагы суфилердин кечилканасында болгон жардыруу 30дан ашуун кишинин өмүрүн алып, ондогону жабыркаган. Соңку апталарда шиит хазарлары жана суфилер отурушкандыгын, аймактарда жардыруулар күч болуп, алардын айрымдары үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өз мойнуна алды. Булак Назар Ньюс. Силер союзник эмес эле душманча мамиле кылдыңар, эми шашпагыла десем. Учурда өтө оор кырдаал түзүлдү, дүйнө катуу бөлүнүп, жарылып, өзгөрүп жатат. Оңго барсаң атың өлөт, солго барсаң өзүң өлөсүң деген заман. Талтайып туруп күн көрө албайсың, чатың айрылат. Бир жээкти тандоо керек. Кандай тандоо кыласың, ошондой күндү көрөсүң. Россиянын Украинадагы атайын аскердик операциясы боюнча кыргыз коомчулугу дагы дүргүп. АКШны жактагандар, Россияны мактагандар желек көтөрүшүп, кайра-кайра көчөгө чыгып, алегече коом ичинде кайым айтышуулар уланууда. Кыргызстан ОДКБ АЭКБ алкагында Россия менен союздаш стратегиялык өнөктөш өлкөбүз. Саясий жагынан толук эгемендүү, тең укуктуу союздаш болгонубуз менен экономикалык жактан абалыбыз начардыгын улам жардамга муктаж. Башкача айтканда, көз карандычылыгыбыз бар экендигин тана албайбыз. Күйүүчү май 100%, эгиндерден 51%, Казакстандан 40%дан өзүбүз болгону 6-7 башка тамак-аш, курулуш материалдары жана көптөгөн элге керектүү товарларды Россиядан ташыйбыз. Экспортубуз негизинен орус рыногуна чыгат. Жыл сайын бюджетибизге жардам алабыз. 1 миллионго чукул жарандарыбыз Россияда эмгектенишип, 2 миллиард доллардан ашык акча салышып, үй бүлөлөрүн багышууда. Муну жалпы кыргыз билет. Ошондон улам элибиздин негизги көпчүлүгү орус менен союздаштыкты жакташып, коңшу менен кол үзбөй достукту арттырууну көздөшөт. Орус дегенде кучун ашык кармап, Америка менен батышты колдоп, Россиядан кол үзүп, бажы биримдигинен чыгууну талап кылган ашынган русофобдор
дагы жок эмес. Учурда Украинанын аймагында Россияга каршы АКШ менен НАТО болгон санкциялардын каражатын, курал жарагын салып, Россияны алсыратып, кыйратуу экендигин көрүп жатат. Ичиртеден сөз менен болсо дагы колдоо күткөн орустар нааразычылыгын ачыктабай болуптур. Силерден эмне чын эле алсызсыңар да. Убакыт келип жылдыргайсыңар. Ошондо силер нейтралсыңар, союзник экениңерди эместедиңерби деген күн келет дешип ичинен тынышты. Бирок АКШда $150,000 алганбыз. Донбасс тууралуу документалдуу кинолорду прокат алышы маселесин жана жандантып орус коомчулугунун нааразычылыгын туудурду. Жардам берерде союзник катары кол суна албагандырга макул. Алсыз экенсиңер го. Ал бул Донбасстын элинин 8 жылдан берки көргөн кордугун жалпы коомчулукка көргөзбөй көзүңөрдү жумуп, кулагыңарды жаап төкуш болуп башыңарды кумга тыгып, чындыкты качкандарда кандай? Силер союзник эмес эле душманча мамиле кылдыңар. Эми шашпагыла деген эле эскертүүдөй туюлду. Эми убакыттын өтүшү менен Путинди колдогон орус коомчулугу дагы жооп иретине кандайдыр бир аракеттерди көрүп, натыйжада биздин экономикага оор жоготууларга келиптелип, ошол оорчулуктун баары элибиздин жонуна түшүп, катуу кыйналышыбыз толук мүмкүн. Муну баарын кылган ким? Аларды Американын кураторлору ошого шыкактап отурушуп ушуга жеткизишти. Себеби Америка Украинада кырдаалга орусту күнөөлөп, согуш орус агрессиясынан башталды деген ойду дүйнөгө таңуулап жатат. Ошентип проамерикалык ПНОлор дагы аз да болсо максаттарына жетишип, орус-кыргыз мамилелеринин ортосундагы от койгонго жетишти. Булак Назар Ньюс. Байдендин командасындагылар Ак үйдөн кача баштады. АКШ президенти Джо Байдендин администрациялык командасы Ак үйдөн качып жатышат. Мындай пикирин Россиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдиргенин РИА Новости жазып чыкты. Америкалык маалымат каражаттарынын айтымында Ак үйдөн жогорку даражалуу атка минерлердин агылуусу башталды. АКШдагы эксперттер мунун себебин администрацияга жана Байденге ишенбөөчүлүктүн фонунан келип чыккан көрүнүш деп айтып жатышат, деди Захарова. Ошондой эле Россияга каршы санкциялардан архитектуру АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысынын орун басары Дулеп Синдхэттин капысынан эле эс алууну чечкенине таң калды. 1 жылдын ичинде эле ал жердеги көп адамдар чарчады. Америкалык ЖМКлардын маалыматына караганда Байдендин коомчулук менен байланышуу боюнча улук кеңешчиси Садрик Ричмонд пенсияга чыгып жатат. Ал эми климат боюнча улук кеңешчиси Джина Маккарти иштен кетүүнү пландаганын уктук, деди Захарова. Ошондой эле ал жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары АКШнын климаттын өзгөрүшү боюнча атайын өкүлү Жон Керри жылдын соңуна чейин бул кемени таштап качууну пландап жатат деп жазгандардын эске салдык. Булак Назар Ньюс.